Kılmışlуулuk boyunca mına hazır ministrlerдің күчü жетпей kaldı bu kaç. Sizin dengelingizge alıp çıkayın eğer siz de karabasanız anda prezident dengelini alıp çıkış gerek boladı. Mına köpçülük kılmışkerlerdi orduna koydunuz. Farm mafya menen benzin mafyanı toktotuңузчu. Bular narkobarondordan ötüp ketти da. Sizge sunuşum. Düşündüm. Anan sıkkары. Boldu bu. Jobereyim je düşündüm. Boldu bu. Jopеңiz. Эми урматтуу депутаттар, Шайлыбек Карабекович, кылмыштуулук боюнча өзүңүздөр билесиздер, бир жыл мурда кандай акыбалда болчу. Жакшы билесиздер. Бир жыл мурда кылмыштуулук боюнча мамлекетибизди бүт кылмышкерлер ороп алган эле. Айрыкча уюшкан кылмыштуулуктар ороп алган. Түштүктө өзүнчө мафияласы бар, түндүктө өзүнчө мафиясы бар. Кылмышкерлер бири вор закон болуп, бири положенец болуп, бүт Кыргызстанды ороп алды эле. Керек болсо мамлекеттик кызматкерлерди, депутаттарды жана мамлекет ишканаларга косула башташкан. Бүгүнкү күндө андай жок, билесиз. Андай жок. Азыр бир уюшкан кылмыштуулуктун мүчөсүбү, жетекчисиби, башкасыбы башын көтөрүп көрсүн, башын жанчыйбыз. Бир дагы уюшкан кылмыштуулук башын көтөрө албайт. Жок, мына фарм мафия боюнча токтотосузбу? Нарын? Фармакология боюнча. Фарм мафия боюнча. Фарм мафия боюнча мондай. Бул уюшкан кылмыштуулукка кирбейт. Бул финансылык мафия кирет. Мен бул боюнча эки айтып берейин. Фарм мафия боюнча бул жерде мамлекеттик өзүбүздүн кызматкерлер департамент лекарственного обеспечения деген бар. Ушулар өздөрүнүн функциясын аткарбастан кайрадан баягы кылмышкерлер менен сиз айткан кылмышкерлер менен чогулуп алып туруп, элдин канын соруп атышат. То есть мамлекет өзүнүн функциясын аткара албай калган. Мамлекет өзүнүн функциясын аткарып, ошол дары-дармектерди защита кылып, ошолордун арзандуулугун камсыз кылып, доступтуулугун камсыз кылбастан, булар наоборот. Ошолор менен кошулуп алып туруп, кымбаттуулугун камсыз кылып, ошолордон взяткаларын алып, ошолорго жанагы уюшкан финансылык мафияны түзүшкөндө, бүгүнкү күндө биздин ГКМБ тараптан фарм мафия боюнча биз толук бойдон контролго ала баштадык. Себеби кандай болгон? Себеби мына Кыргызстанда бир чоң мафия компания бардык башка мамлекеттердеги фарм заводдор менен контракттар түзүшөт дагы, биздин Кыргызстандын компанияларын түздүрүшпөйт. Алар алып келген баалар Турцияныкы менен биздикин салыштыра турган болсок, 5 эседен 10 эсеге чейин кымбат дарылар болуп кеткен. Мунун бардыгы элдин жонунан жон терисин кыйып алып атышкан да. Бүгүнкү күндө буларды биз толук көзөмөлгө ала баштадык. Ошол эле департамент лекарственного обеспечениеден 3-4 специалистти азыр биз СИЗОго отургуздук. Ошо фарм компаниялардын чоң мафиялардын бир-экөөсүн СИЗОго отургуздук. Бирок бул чек эмес. Себеби биз баягы специалисттерин эле кармадык. Бул жерде директори бар. Зам директори бар. Департамент лекарственного обеспечения. Жана Министерство здравоохранениянын жетекчиликтери бар. Буларга да жетебиз. Эгерде булар токтотпосо ушунусун жетебиз, алар дагы мыйзамдын алдында жооп беришет. Фарм мафияны биз азыр толук көзөмөлгө алдык. Мына депутаттардын арасында дагы, мамлекеттик чоң кызматкерлердин арасында өздөрүнүн фарм компаниялары барлар көп. Мурдагы министр мына жанагы Космоспек Чолпонбаев деген. Ошонун бир тууган карындашы бар экен. Алар толук бойдон ушул Министерство здравоохранения деңгээлине чыгарып алышкан мафияны. Демек, биз аны түшүрүшүбүз керек. Элге доступный лекарствону, дары-дармекти жеткизип беришибиз керек. Ушул биздин негизги милдетибиз. Кудай буйрса, биз муну менен бул милдетти аткарабыз. Жакынкы күндөрдө, мына жакынкы бир мен ойлоймун октябрь айы ичи Кыргызстандагы баалардын, фарм баалардын, то есть дары-дармектердин баасы резко түшөт, Кудай кааласа. Түшүшөт. Рахмат. Ийгилик каалайм ошол элибиздин ден соолугу үчүн күрөшүп атканыңызга. Акылбек Үсөнбекович, сөзүңүздө Алла Таала деп сүйлөп атасыз. Биз сизди колдоп берели. Алладан корккон адам каржыга кол салбайт. Калган министрлериңиз каржыга кол салса, камчыланып колуна чабыңыз. Мына премьер-министрлер 3 жыл иштеңиз.
10 секунд қосып бергіле. Қалған министрлерді бір жылдан мамлекетте келген гранттарды, кредиттерді ұрдап қашып кетіп қалып жатады. Шуны тоқтатыш керек. Қолға чабыш керек министрлерді. Мына Төлөйкөндө 10 миллиондон ашық спортзал құрылып, мамлекетке 9 жылдан бері өтпей тұрады. Спортзал. Bir адам қарап айтады. Көзөмөлгө алып қойыңызшы шуну. Ошон үчүн мына таза команда Жооп бересиздерби? Макулбек Өсөнбөйч. Жооп бересиздерби жанагы спортзалдар боюнча көзөмөлгө? Арзек Орозбекович жакшы билет спортзалдарды. Бир кошкочу барганда өзү барып көрүп кайра келсин. Берки кол салгандар боюнча азыр эми безналичный расчет баарын өтүп, баарын көзөмөлдөп атабыз, цифровой сом кылып, капложенияны да ошого өткөзөбүз, госзакупкаларды да ошого өткөзөбүз. Ал эми Камчыбек Кыдыршаевич азыр вице-премьер болуп, жанымда турат. Буюрса, биз буларга мүмкүнчүлүк бербейбиз. Алтынды көрсө, пайгамбарда жолдон адашыптыр деген сөз бар. Периштелер жолдон адашыптыр деген пайгамбардын сөзү бар. Буларга алтынды да акчаны да көрсөтпөйбүз да. Буларга только жумушту көрсөтөбүз. Рахмат, кийинки сөз Аманова Бурул Кушбековнага берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы? Акылбек Үсөнбекович, сиз мына мугалимдердин айлык маянасы жөнүндө айтып кетпедиңизби? Жогорулатабыз. Жогорулап жатат да жогорулатабыз депчи. Мен ошол эле убакта мектепте, бала бакчаларда, анан больницаларда, поликлиникада иштеп жаткан техничка, уборщицалардын, санитаркалардын айлык маянасында көтөрүү жөнүндө маселени козгоп кетким келип турат. Себеп дегенде алар 5000 сомдун тегерегинде гана алышат экен. Анан иштери чындыгында мындай физический жактан өтө оор. Ошону суранып кетем. Анан экинчи айтайын деген маселем туризм тармагы. Туризм тармагы бул градообразующий отрасльдардын бирине кирет. Анын статусун чоңойтуу керек деген ойдомун. Кандай дейсиз? Туура, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич менен макулдашканбыз. Атайын фонд түзүп атабыз. 1 миллиард сом таап койдук. Фонд развития туризма деп түзүлөт. Ошонун алкагында биздеги болгон туристтик рекреационный зоналар, негизи эле кооз, ошолорду тарта турган жерлердин баарын сатуудан башкасынын баарын башкаруу, ошол жака туристтерди алып келүү функциялардын баарын ушу фондко берейли деген оюбуз бар. 52 пансионат бар экен, ведомственный ар кайсылардын баарына тең. Ошолордун баарын модернизация кылышыбыз керек. Мына ушу боюнча атайын программа иштелип атат. Жакын арада сиздерге дагы сунуштайбыз, элге, коомчулукка сунуштайбыз. Ал эми зарплата элдин баарына эле көйгөйү болду. Чар жайып көтөрүлүп, бирөөнүкү көбүрөөк, бирөөнүкү азыраак болуп аттыр. Сиз азыр моп топту айтып калдыңыздар. Техничкалар бүгүнкү күнү зарплатасы заведующий кафедранын зарплатасынан кичине көбүрөөк болуп калыптыр. Азыр заведующий кафедраларда илеп атат да, мына 3800 сом алабыз, зарплата өкмөт берген, бул кандай деп. Анан ошондуктан ар бир жумуш оор, булардын айлыктарын да карашыбыз керек. Негизи эле дагы бир жолу сиздердин көңүлүңүздөрдү буруп коеюн. 1-январь 23-жылдан баштап Конституцияда айлык, зарплата, пособие, пенсиялардын баарын биз прожиточный минимумдан кем кылбашыбыз керек да.